азыркы заман унчукпай кутула турган заманы. Эсиңерден чыгарбагыла. Ар бир сөз сага кайрылып кайра зыян болуп келе турган заман азыр. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушунтип адамдар сүйлөй беришти, Пайгамбар саллаллаху алейхи унчукпай турду. Баялар талашып, тартышып келишип, Пайгамбар унчукпай тура берди. Анан кийин баягы бир нече убакыт өткөндөн кийин Пайгамбарыбыздын жана баардыгы тарап кеткенден кийин сурап атышат экен. О Алланын элчиси, сиз бир сөз сүйлөбөй койдуңузго десе, Пайгамбарыбыз кыска жооп берди. Акмактын дабасы сүкүт болот. Кара, эгерде сага бирөө келип акмак боло турган болсо, илимсиз, билимсиз, мындай бир өзүнө текеберле, байлыгына да бир нерседен шишенген адам болсо, ошол сени мындай басынтып, ушундай нерсе кылып аткан болсо, ага өзүңдү көтөрүп, мен азыр буга каршы турам дегенден көрө, көрүнүп турат да көзүң алдында бир акмак турарчы. Акмак да ал акмак менен айтышкан эмне? Кыргызда сөз бар да, ит үрө берет. Кербен жүрүп, Пайгамбарыбыз унчукпай коюшу да биз үчүн үлгү экен да. Адамдар азыр ушу аябай көп убакыттарда мен айта берем да.